кекшине мындай өзүнүн подходторун издеген. Бирок ошол подходтор болбой калган болуш керек. Ошол себептен айыргастыктан камаларын билиппи же бир ошондо ой болгонбу, ошонун негизинде ушу кайра Алмаз Арсеновичке барды деп ойлойм. Бирок мен өзүм оюм боюнча Абдил Сегизбаев башынан эле барыш керек болчу. Анткени именно Алмаз Арсеновичке, благодаря Алмаз Арсеновичке Абдил Сегизбаев бүгүнкү күнү ушундай даражага жеткен. Кой ташкы элди чогултуп, жумшак төшөк салып берип, бука союп, шорпо кайнатуу Алмазбек Атамбаевдин герт башын коргоого эле болгон аракет болуп калат. Бул нерсени саясий акцияга айлантуу жана бийликке ар түрдүү талаптарды коюу үчүн Алмазбек Атамбаевдин штабы 3-июлда соке болбой калды деген аталыштагы митинг өткөргөнүн жаткандыктары маалымдашты. Президент бул желек, герб сыяктуу мамлекеттин символдорунун бири. Өлкө башчысын соке деп мыскылдоо бул өлкөнү жана аны шайлаган элди мыскылdoого барабар деген билдирүүлөр жазылып, социалдык түйүндө кайым айтышуулар орун алууда. К сожалению, вот сегодняшняя ситуация, она, конечно, мне напоминает 2010 год. Тилекке каршы бүгүнкү күндөгү окуялар мага 2010-жылдын 7-апрелин эске салып жатат. Анда дагы эл Атамбаевди коргойбуз деп форумга чогулган. Аягы кандай кандуу окуяга айланып кеткенин баардыгыбыз билебиз. Бул жолу дагы бийликке эч кандай талап жок эле, Атамбаев мени коргогула деп элди чакырып жатат. Эл келип жатат. Анан ушул нерсени саясий акцияга айлантыш үчүн митинг уюштурууда. Ал учурда Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Түлеев Алмазбек Атамбаевди жоопко тартуу боюнча штаб түзүп жаткандыгын жар салды. Бул штаб бийликке жан тартпайт. Негизги максат элди экиге бөлүүгө бөгөт коюу жана Атамбаевди мыйзам чегинде жоопко тартууга жардам берүү. Болот Абдыжаппаров, Тилек Аскатбеков, 5-канал. Койташ айылындагы үйүнө эл топтоп бир нече күндөн бери бийликке нааразычылыгын айтып жаткан Алмазбек Атамбаевга оор айыптар коюлууда. Алардын бири дал ушул хан сарайдын курулушу. Ага болгон териштирүүлөр кандай жүрүп жатат? Сөздү кабарчыбыз улантат. Бул атактуу заңгыраган хан сарай топтолгон эл илинген баннерлер менен эле белгилүү эмес. Буга чейин да далай чуулгандуу саясий окуяларды атата алып, Атамбаев Максим Бакиевдин улутташтырылган жерин мыйзамсыз менчиктештирип, үй салып алгандыгы айтылып келген. Мурдагы президенттин хан сарайына байланыштуу алгач саясатчы Өмүрбек Текебаев резонанстуу билдирүү менен чыккан. Ал ошол учурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Максим Бакиев басып алган Кой таштагы Дастан заводуна караштуу жерде мыйзамсыз өткөрүп алган деп айыптаган. Максим өзү каалагандай мамлекеттик менчикти калчап турганда бул базаны 2008-жылы Укуев Анарбек Акматович дегенге приватташтырып берилди. Ал убакта Шерша ошол жерде жетип турганда жөнөкөй адамга кетип калышы мүмкүн эмес эле. Бул Бакиевтерге барган, ушул кишиге оформить этилген. Азыр ал жерде гражданин Алмаз Атамбаев үй куруп атат. Жерге байланыштуу чуулгандуу иште ошол учурдагы Бишкектин мэри Албек Ибраимовдун аялынын жана бизнес өнөктөшүнүн да аты аталган. 5 жыл ал жерде мыйзамсыз захват кылып 10 жылдын апрелинен баштап басып отурушкан. 5 жыл өткөндөн кийин унутулдуго деп ал жерде оформить этишкен. 2015 жылдын 7-майында ал участок Ибраимова Айнура Танкеевага катталган. Бул Бишкек шаарынын мэри Ибраимов Албек Сабырбековдун аялы. Кара чечек аял. Кийин Максим Бакиевдин жери тууралуу маалыматты башкы прокуратура жокко чыгарып, Албек Ибраимов Текебаевдин моралдык зыян деп 1 миллион сом доого жыккан. Ошол учурдагы президент жана ата мекендин лидеринин ортосундагы компроматтар согушунун натыйжасында Текебаев камакка алынып, андан соң бул табышмактуу жер тууралуу маселе көтөрүлгөн эмес. Өмүрбек Черкештин өзүн жалган жалоо менен бир адамдын көрсөтмөсү менен отургузуп атканда бул кичинекей жарандык иш биз үчүн мындай маани деле берген эмес. Ошол кезде айтканбыз, бүгүн болбосо эртең сөзсүз түрдө ал чындыкка чыгат. Калп нерселер айтылган эмес деп. Эми бүгүнкү күнү ошол судьялар баягы өзүнүн айтпайбыз, совесть болуш керек депчи. Эми өзүлөрү деле билип ойлонуп аткандар. Арадан 3 жыл өтүп, Атамбаевден экс-президент макамы алынган соң, бул жерге байланыштуу суроолорго башкы прокуратура жооп издеп жаткан учур. Кой таштагы жер учаскасын сатып алуу боюнча текшерүүлөр жүргүзүлүп, ал текшерүүдө Ибраимова жана Укуевдин ортолорунда жана алардын негизинде ал түзүлгөн калп келишимдер негизинде
ал участок Атамбаевка өткөндүгү такталып, ал боюнча азыркы учурда сотко чейинки өндүр жүргүзүлүүдө. Мындан сырткары мурдагы президентке дагы 4 оор айып коюлуп, учурда териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Аталган иштердин айрымдары боюнча коррупциялык иштерге айыпталып, абакта отурган мурдагы аткаминерлер Атамбаевке каршы көрсөтмөлөрдү берген. Башкы прокуратура эгерде ага коюлган айыптар такталса, кылмыш иши козголуп, камакка алынаарын кабарлоодо. Кенжебай Сатканалиев, Адилет Марсбеков, 5-канал. Мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин тегерегиндеги кырдаалга байланыштуу экс-президент Роза Отунбаева билдирүү жасады. Ал өзү жашаган Кой Таш айылына тарапташтарын чогултушун Атамбаевдин сот жообунан качышы жана алсыздыгы деп атаган. Экс-президент түзүлгөн кырдаалга байланыштуу сот саясий куугундуктар Жогорку кеңештин чечими боюнча бир нече учурларга токтолгон. Роза Отунбаеванын билдирүүсү боюнча кабарчыбыздын материалы. Если вы зайдете в дом и меня будете пытаться захватить, я буду вынужден стрелять. Экс-президент Роза Отунбаеванын билдирүүсүндө мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев өлкөнүн бүтүндүгүнө доо кетире турган аракеттерге барып жатат. Атамбаевдин бул аракетин ал саясий тактика катары сыпаттаган. Кол тийбестиктен кол жууган чакта өзүнүн актыгын сот алдында далилдегендин ордуна оппозициялык маанайга байлап, элди короосуна жыйнап отурушун Отунбаева Атамбаевдин алсыздыгы деп атаган. Алмазбек Атамбаев коомчулукта радикализмди, келишпестиктерди жарата турган бөлүп жаруучу түшүнүктөрдү таратуу чеберчилигин эң жакшы билет. Ушул күндөрү Атамбаев укуктук аракеттерге каршы иштерге даярдык катары баалоого боло турган бир нече нерселерди айтып жиберди. Азыркы бийликти Бакиевдики деп атоо менен ал бир гана нерсени аймак аралык кастыкты козготууну, өлкөнү өз жана өзгө деп бөлүүнү көздөп жатат. Аялдардан, аксакалдардан жана жаштардан өзүнө тирүү коргон жасап, өзүнө карата ыкчам тергөө аракеттерине курал менен каршылык көрсөтөөрүн билдирүүдө. Ал муну оппозициялык ишмердүүлүк жана жеке эрдик катары сүрөттөп жатат. Бирок ал өзүнүн саясий чабалдыгын жана адамдык калсыздыгын көрсөтүүдө. Сот системасындагы алешемдиктер, сот реформасындагы кемчиликтерди жолго коюу үчүн да Отунбаева өзүнүн сунушун калтырган. Ал Атамбаев саясий атаңдаштарын өзү куугундукка алган жол менен басып өтүшүн каалабай турганын, ага коюлган айыптар боюнча тергөө бейтарап жана калыс жүрүшү керектигин айткан. Мен Атамбаев өзү президент болуп турганда оппоненттерине каршы колдонгон соттук укуктук ээн баштыктын баарын эми өз башынан кечирсин дегендерди деле колдой бербейм. Ага коюлуп айыптардын калыс жана бейтарап иликтенишин камсыз кылуу маанилүү. Бирок бүгүнкү тергөөдө жана соттордо ошол эле принципсиз, өзөксүз, жараксыз жана жек көрүндү адамдар отурат. Сот укук реформасы түйүлдүк гана абалында. Дал ошондон улам тез арада саясий куугунтук менен өзүн булгап алган тергөөчүлөрдү, прокурорлорду жана судьяларды тазалоого да кошо киришүү өтө маанилүү. Отунбаева депутаттык комиссиянын Атамбаев саясий куугундукка алды деген айыптоосунан башкы прокуратура негиз таппай койгону өкүнүчтүү экенин, чынында Атамбаевдин тушунда анын атааңдаштарына каршы иштер токулганына да токтолду. Ушул эле тергөөчүлөр, прокурорлор жана соттор менен өзү куугунтукка алган атаандаштарына митинг өткөрбөй, өзүнүн актыгын сотто далилдөөгө ал өзү чакырып келген эмес беле. Саясий буйрук менен камакка алына турганын билип туруп, өзүнүн атынын актыгы үчүн күрөшүү үчүн Өмүрбек Текебаев Кыргызстанга келбеди беле. Аз күн мурдараак Армениянын президенти Роберт Кочарян 3-чү жолу камакка алынып, бирок күнөөсүн мойнуна албаганына карабай, соттун чечими чыккандан кийин тергөөгө өз ыктыяры менен келди. Ал муну атаандаштары менен тарапташтарын кагыштырууну жана араң жеткен туруктуулукту бузуп алууну каалабай турганы менен түшүндүрдү. Мына саясий лидердин жоопкерчилиги жана инсандардын духунун бекемдиги. Алмазбек Атамбаев ушул саясатчыларды үлгү тутуп, өзүндөгү коомго болгон сый мамилени ойготсо болмок. Ошондо коом да ага карата кылмыш ишин жарандык көзөмөлгө алмак. Парламент 27-июнда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевты кол тийбестик укуктарынан ажыраткан. Атамбаев муну демократияга балта чабуу катары баалап, тарапташтары митинг уюштурса чогуу чыга турганын билдирген. Ал Кой Таш айылында үйүндө тарапташтары менен жолугушкан сайын сотко барбай турганын, керек болгон учурда өзүн коргош үчүн курал колдоно турганын айтып келет. Мунарбек Жөргөмов, Кудрат Ташмурзаев, 5-канал. Алмазбек Атамбаевке байланышкан акыркы саясий абал боюнча теманы кененирээк түз эфирде талкуулайлы деп турабыз. Бизде конокто саясаттануучу Таул Дакеров жана аксакал саясатчылардын бири коомдук ишмер профессор Жамин Акималиев. Саламатсыздарбы? Алгачкы сөздү Жамин агай, аксакал саясатчы катары сиз баштап берсеңиз, Атамбаевдин айланасындагы абалга кандай баа берсек болот азыр? Атамбаевдин азыркы жасап аткан иштери
акылга сыйбаган иш. Мен Алмазбек Шаршеновичти билгениме чейрек кылым болуп калды. 95-жылы Жогорку Кеңештин эл өкүлдөр жыйынында Усубалиев, Айтматов, Масалиев менен чогуу ушу Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, Исай Өмүркулов болуп барыбыз депутат болгонбуз. Ошондо эле бул Атамбаевдин кыялын аз чорт эле дагы кээде мындай сөздөрдү бетке айтып коюп, биз улуу муундагылар тарбиялап койчубуз. Эми андан кийин бизнеске кетти, саясатка барды, чоң кызматтарды ээледи, өкмөттүн башчысы болду, жүрүп отуруп, мамлекеттин башчысы болуп 6 жыл иштеди. Бул өзү абдан чоң ийгилик десек да болот, бул өзү чоң даража. Мына ушуну эсепке алганда азыр мына Жогорку Кеңештин мыйзам түрдө чыгарган токтомун аткарбайм, эч жака барбаймын. Эмне кылсаңар ошону кыла деп ачууга алдырып, анан мына бул ызычуу кылып аткандыгы, өзгөчө мына элди көтөрүп, элди курал катары алып, элди аралаштырып ушул ишке ушундай жасаганы жана мурдагы жасап жүргөн иштерин жокко чыгарып атат да. Баягы кыргызда жакшы кеп бар, чынчы чарайт деген. Эмне үчүн мынтип эле паника болуп атат? Алмаз Атамбаев түшүнбөйм. Азыр маселе эле коюлду. Жогорку Кеңеш экс президент деген даражасын алды. Жогорку башкы прокуратура мына 5 факт боюнча күнөөлөрдүн белгиси бар деп айтты. Кылмыш козголо элек. Алдыда тергөө иштери туруп атат. Балким андан сот иштери туруп атат. А биздин конституция боюнча адамдын күнөөсү сот тартибинде аныкталып, ошонун чечими күчүнө кирмейинче эч ким күнөөлүү деп эсептелбейт деп жазылып турат. Анан ушинтип эч жака барбайм, укук органдарын мен тааныбайм десе, анда өзү башкарып, өзү мактанып жүргөн Кыргызстанды анда укуктук мамлекет дебей талкалап койбосузбу? Ушул жерде карамачык болотпу? Ошондуктан мен Алмаз Атамбаевди мындай кичүү ини катары да сабырдуулукка чакырат элем. Ачууга алдырбагыла. Баягы жандошу ийге атырат дейт, тегерегендеги жанагы жүргөн топтогун жүргөн кишилер дагы мындай акылсыздык кылып атат. Бул кишини кайрап атышат. Жок, бул жерде чоң маселе турат. Өлкөнүн, элдин тагдыры туруп атат. Аны эгер ушинтип эле болбой эле мыйзамдын башы ийбей эле ушинтип эле туура эместер жасай берсе, анда биздин бийликтин акысы бар. Мыйзамдын чегинде тийиштүү чара кабыл алып туруп, бул ишти токтотуп, биз иш менен алек болуп калабыз. Мына кийинки күндөрдө эч ким иштебей эле саясат менен отуруп эле Атамбаевди жөнөтүп отурабыз. Андай болсо биз коопчулук талап кылабыз бийликтен. Бул маселеге чекит коюла дагы мыйзам талаасына алып келе деп айтсак, биз туура болгон деп болот да. Тагылды мырза, учурда Атамбаевдин жактоочулары социалдык түйүндөрдө соке болбой калды деген хэштегтер менен билдирүүлөр чыгарып жатышат. Ушундай аталышта митингди өткөргөн жатат. Буга сиздин пикириңиз кандай? Албетте, митингдин аты дагы өтө мындай кызыктуу болуп атат. Себеп дегенде Атамбаев мурда ошо соке деп кайрылчу, кийинчерээк өзү ал айткан, мен дос болбой калдым, достон кеттим деп. Анан бүгүнкү күндө ошондой лозунг менен чыгуу, ошондой сөздөрдү колдонуу туура эмес. Мындайча айтканда, башка бир нукта алса мындай түшүнүктүүрөөк болмокта. Анан бул жерде албетте баягы азыр Сооронбай Жээнбеков мамлекеттин башында турат. Ошондуктан мындай негизде кайрылуу өтө туура эмес. Анан бир чети, экинчи чети бул мисалы үчүн ошол баягы Атамбаевди колдоп келгендерге ушундай сөз менен баягы митингке чыккыла деп да айтуу, бул дагы мындай атайлап баягы мындай кемсинтип коебуз дегендей мааниде болуп атат да. Менимче бул туура эмес. Атамбаевдин бир гана жолу бул азыр укук коргоо органдары менен иштеш керек, өзүнүн адвокаттары менен. Анан канчалык мындай болсо дагы өзүнүн айыбын бир аз азайтууга же болбосо таптаза акталып алууга мүмкүнчүлүк алыш керек да. Атамбаев эмнеге мындай кылып атат дегенге мен ойлойм, бул арданып атат да. Себеп дегенде ушундай революция кылдым, мен 2 революция кылып алдым, анан монтип демократияны алып келип атам деп дайыма
баягы мындай сыймыктанып сүйлөчү. Бүгүн болсо өзү ошондой абалга, айыпка жыгыла турган абалга келгенде анан аябай арданып, кантип мен сурак берем, кантип. Атамбаев бул жалгыз адам эмес, мындай абалда болгон Миттеран, башкалар мынакей Арменияда, Качерян, башкалардын баары тең эле ошондой абалда болгон, бирок ар бирөө ошо лидер катары өздөрүн мындай татыктуу көрсөтүп, ошол абалдан чыгууга аракет кылганда, Атамбаев да бүгүн ошондой аракеттерге барыш керек деп ойлойм. Кийинки суроо Жамин мырза сизде. 3 июльда Бишкектеги медиа форум имаратынын алдында эски элитага каршы тынчтык митинги өтөрү айтылууда. Ага Алмазбек Атамбаев өзү да катыша турганын билдирди. Бул митингден эмнени күтсө болот? Бул митингди мен чагым жыйын деп айтар элем. Бул митингди жасай турган болсо, ошого жол берилсе, муну мен провокация деп айтат элем. Бул киши ушул айласы кеткенде эптеп бир шылтоо менен элди көтөрүп, андайын бийликти алып келип, бир жаңжал чыгып кетсе, бир кокустук болсо, ушундан бир пайда таап, акталып кетсем деген жаман ойду ойлоп атат да. Жок, андай болбош керек. Бул эгерде айтпадыкпы, Атамбаев мынакей азыр толук мүмкүнчүлүгү бар. Өзү айтып атат, мен акмын деп. Болуп ак болсо, ошол актыгын өзүнүн жардамчыларын кошуп алып туруп, ошол тийиштүү органдарга барып далилдесин. Бул кишини эч ким күнөөлүү деп айткан жок, балким акталып кетер. Бирок ошого барып далилдеп, өзүнүн жана фактылар болсо, өзү жазган документтер, материалы болсо, ошонун баарын мынтип элди көтөрбөй эле, ошого алып барып эле берсин дагы. Анан эми азыркы заманда демократ үчүн баарын көрүп атабыз. Коомчулук муну карап турат да. Бул Атамбаевдин процесси, бул кылымдын процесси болуп калды. Муну эл баары көзөмөлдөп турат. Эгер туура эмес укук органдар туура эмес кылса, эл аны айтат. Бул киши туура эмес калпайса аны айтат. Кыскасы, элдин көзөмөлүнүн астында өзүн актап туруп далилдерин көрсөтсүн дагы, актанып кетсин, ага эч каршы эмес. Бирок ошонун ордуна бул элди көтөрүп, элди бөлүп жарып, жакында мындай түндүк түш деген сөз чыгып кетти. Бул өзү президент болуп жүргөндө буга аябай каршы болчу. Кыргыздын душманы кыргыз деп бөлөсүңөр деп. Эмне үчүн азыр биз мына трайбализм менен сепаратизмге бул киши дарбаза ачып атат. Бул чоң күнөө да. Муну эгер жаңы далилдеп туруп, ушуну күнөө койсо, ушу боюнча эле соттоп жиберсе болот. Кыскасы, бул 6 жыл президент болуп иштеген Атамбаев бул кечиримсиз күнөө, элди бөлүп жаргандыгы. Мен ойлочумун, бул киши мындай интернационалдык киши го деп. Мындан да көңүл калды. Ошондуктан менин оюмча биздин бийлик жана митингди карап көрсүн. Мыйзамдуу же мыйзамсызбы? Эгер мыйзамсыз болсо, мындай митингдерди жүргүзбөй коюуга мыйзам чегинде толук акысы бар дагы, элди тынч койсун. Тагылды мырза, Кой-Таштагы элдик штабка буга чейин УКМКнын мурдагы башчысы Абдил Сегизбаев, Ички иштер министрлигинин мурдагы башчысы Улан Исраилов, КТРКнын байкоочу кеңешинин төрагасы Жипар Жекшеев, президент Сооронбай Жээнбековдун мурдагы кеңешчиси Айбек Асранкуловдор да барганы кабарланды. Эми кийинки кадамдар кандай болушу мүмкүн? Саясий абал курчуп кетпейби? Менимче курчубайт. Жалпы жонунан саясий элита Атамбаевди колдогон жок. Сот тармактарда дагы аябай катуу талкуу жүрүп атат. Бардыгы тең бул иштерди туура эмес деп айтып атышат. Ошондуктан эми туура Абдил Сегизбаев мурда Атамбаевдин жанында жүргөндөр, Атамбаевден кызмат алгандар, азыр кызматсыз калгандар барып атышат. Балким алар ошо бир кандайдыр бир соода болуп кайра кызматка келип калабыз дегендей мындай жеке кызыкчылыкта барып атышы мүмкүн. Бирок жалпы жонунан өлкөдө менимче тынч эле болот. Анан мындай митингде деле өзгөчө чоң мындай бир провокациялык эч деле неме болбойт болуш керек. Бирок Атамбаев өзү ушундай провокация уюштурганга жакындыгы жөнүндө сөздөр мурда да болгон. Мисалы үчүн жана Бекназаровду өлтүрүп коюп, анан Бакиевтерге шылтап койбойлу деп айткандыгы бар. Бир бомба кылып жардырып жүргөн саясатчылар болгон. Бектур Асанов, башкалар бир топ жолу айткан бул жөнүндө. Мына ошондой провокацияны жаза бериши мүмкүн да Атамбаев. Ошондуктан биздин укук коргоо органдары аябай мындай өздөрүн мыкты алып бул ишти бүтүрүш керек. Анан Атамбаевдин билдирүүлөрүндө да айтып атпайбы, биздин спецназбы же оштук спецназбы деп мындайча айтканда трайбалисттик негизде айтып атат. Мен баары бир буларды аяйм, бирок атышам деп ушундай негизде айтып атат да, атайлап элди козутуп мындай түндүк түштүк негиз бар
мени коргошуңар керек дегендей мындай эмеде айтып атат да. Ошонусу туура эмес. Албетте ал 6 жыл канча да Кыргызстанды 6 жыл башкарды, анан ошондой даражадагы адам азыр келип алып туруп ушинтип айтып атканы туура эмес. Анан дагы бир эмеси, Атамбаевдин доорунда 33 чоң саясатчы мынакей Өмүрбек Текебаевден баштап камалды да. Бирок бирөө дагы Атамбаевге окшоп короосуна же болбосо Бишкектин бурчуна же өзүнүн кичи мекенине таштарды топтоп алып, тууган уругун баарын чогултуп алып, баягы мындай бийликти сындап же болбосо баш ийбейм деп айткан эмес да. Бардыгы тең баш ийген, бул тагдырым экен деп. Себеп дегенде саясатчы болгондон кийин ошондой бир окуяларда баш ийишиң керек бардыгында. Баш ийип туруп мыйзамдуу түрдө күрөшүп көрдү, актанганга аракет кылып көрдү, бирок күч менен болсо дагы баары камалып кеткен. Эми Атамбаев дагы ошондой болуш керек, мамлекеттин мыйзамдарына баш ийиш керек дагы, укук коргоо органдары менен баягы кызматташып, актанылып алууга аракет кылыш керек. Мен айтайын дегеним, Атамбаев акыл калчаш керек. Эгер дагы азыр жакшы түз жолго түшсө дагы кеч эмес. Мен сурар элем Атамбаев Алмазбектен, акыл калчап туруп, жакшы түз жолго түшүңүз дагы элди тынч коюңуз. Бул өзүңүзгө да керек, биздин баарыбыз коомго да керек. Урматтуу коноктор, атайын келип маек куруп бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Телекөрүүчүлөрдүн эсине сала кетсек, бизде конокто саясаттануучу Табылды Акеров жана аксакал саясатчылардын бири коомдук ишмер профессор Жамин Акималиев болду. Биз берүүнү улантабыз. Эми расмий кабарлардан президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын куткаруучуларын кесиптик майрам менен куттуктады. Өлкө башчы өз сөзүнө куткаруучулардын иши өтө татаал, көп кырдуу жана опурталдуу экен. Кандай гана катаал кырдаалдарда болбосун, алар ар дайым ыкчам жана чечкиндүү аракеттерге даяр болушарын айтты. Ары түйшүктүү, ары сыймыктуу кесипти аркалап, күн сайын өз өмүрүн тобокелге салуу менен табияттын күтүлбөгөн кырсыктарына каршы чыныгы баатырларча күрөшүп келерин эске салды. Ошондой эле бул кесипти аркалагандарга бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакубат турмуш, татаал жана жооптуу иштер албан ийгиликтерди каалады. Президент Сооронбай Жээнбеков кечээ 30 июнда Чүй облусунун Жайыл районундагы Суусамыр өрөөнүндө Каба уулу Кожомкулдун 130 жылдыгына арналган майрамдык иш-чарага катышты. Мамлекет башчысы Кожомкул Балбан кыргыз элин даңазалаган өз заманынын залкар инсаны болгондугун белгиледи. Майрамдык иш-чаранын алкагында улуттук спорттун түрлөрү боюнча мелдештер өткөрүлүп, концерттик программа менен коштолду. Мындан тышкары өлкө башчы баатырды эскерип күнбөзүнө барып Куран окуду. Андан кийин Каба уулу Кожомкулдун архивдик материалдары жеке буюмдары сакталган үй музейине барды. Урматтуу мекендештерим, бүгүнкү билей өзгөчө майрам кыргыз күчүнүн, кыргыз рухунун, кыргыз сыймыгынын майрамы. Кожомкул Балбан өзүнүн турмуш жолунда күч менен акылды, кайрат менен кудуретти бирдей кармап, тең тутунганы өзгөчө мааниге ээ. Анын балбандыгы, баатырдыгы, келишимдүү келбети, кубаттуу ал денеси жөнүндө айтылган кеп түгөнбөй турган санжыра. Башка кабарлардан Кой Ташта сууга түшүп кеткен жарандын денеси табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Маалыматка караганда анын сөгүн суу 2 чакырымдай жерге агызып кеткен. 1993 жылы туулган бул жаран 30-июль күнү сууга түшүп кеткен. Аны издөөгө Бишкек шаардык башкармалыгынан 20, суучулдар борборунан 4, Бишкек шаардык башкармалыгынын куткаруу кызматынан 4 тартылган. Каза болгон жарандын жубайынын 36 апталык боюнда бар. 30-июль күнү алар туулган күндү белгилөө үчүн тоого чыккан. Жогорку соттун Конституциялык палатасынын сотторунун чогулушу палатанын жетекчилигинин мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу 1-июлда жаңы төраганы жана анын орун басарын шайлады. Мекеме кабарлагандай, палатанын төрагасы болуп Карыбек Дүйшеев, анын орун басарлыгына Эмил Өскөнбаев, катчы судьялыкка Мээргүл Бобукеева бекиди. Конституциялык палатанын төрагасы болуп буга чейин Эркинбек Мамыров, орун басары болуп Кубанбек Кыргызбаев иштечү. Алардын мөөнөтү 30-июнда бүттү. Мыйзамга ылайык палатанын жетекчилиги 3 жылга шайланат. 15 жаңы мектеп бул жылы коррупцияга каршы күрөштүн натыйжасында топтолгон каражаттын негизинде курулат. Мектептерди куруу үчүн бюджеттен 800 миллион сом которулган. Билим берүү мекемелери Чүй, Ош жана Баткен облустарында курулары маалым болду. Бул жылы бир эле социалдык объектилерге эмес, таза суу маселесинде чечүү алдыңкы планда. Быйыл өлкө боюнча 854 айыл таза суу менен камсыз болор айтылууда. Темага толугураак кабарчыбыз токтолот.
Региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата аймактагы эскилиги жеткен социалдык объектилерди капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүп, калкты таза суу менен камсыз кылуу мамлекеттин приоритеттүү багыттарына кирет. Аны аткаруу тапшырмасы архитектура, курулуш жана турак жай чарбасы мамлекеттик агенттигинин ичүүчү суу менен камсыз кылуу мекемесине жүктөлгөн. Ал үчүн өкмөттөн 1,5 миллиард сом бөлүнөрү каралган. Анын ичинен 191 объекттин курулушуна 1 миллиард 90 миллион сом. Бұл негізінен билим берүү объектілері, балдар бакчалары, саламаттык сактоо тармагында, маданият, спорт комплекстер боюнча жана башка объектилер көрсөтүлгөн. Кыргызстанда суу тартып келиш керек болгон 584 айыл бар. Жыл башынан бери ушул күнгө чейин 69 айылга ичүүчү таза суу киргизилди. Ал эл аралык донорлор тарабынан бөлүнгөн каражаттын эсебинен ишке ашты. Андан тышкары жана айтып кеткендей, бүгүнкү жыл, быйылкы жылга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн тарабынан 500 миллион сом бөлүнгөн турат. Азыр 200 миллиондун бизге 200 миллион каралган. Бирок жылдын акырына чейин 500 миллион болот да бул. Республика боюнча бардык айылдарды таза суу менен камсыз кылуу үчүн 8 өнөктөш кызматташууга даяр. Алар Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, Ислам банкы, Европа өнүктүрүү жана реконструкция банкы, Швейцария конференциясы, Европа биримдиги. Ошондой эле кайрымдуулук жана гуманитардык уюмдар бар, негизинен араб өлкөлөрү. Ал эми өлкөнүн бюджетинен да каражат бөлүнгөн. Эгер эсиңиздерде болсо, мындан жылдын башында 653 биргенбиз. Азыр 69 айылдын маселеси чечилди. Азыр биздин алдыбызда 2023-түн акырына чейин 584 айылдын таза суу маселесин чечишибиз керек. Архитектура, курулуш жана турак жай чарбасы мамлекеттик агенттиги жыл аягына чейин Кыргызстандагы 44 айылды ичүүчү таза суу менен камсыз кылууну пландоодо. Айтолкун Апиаева, Талас Аманбеков, 5-канал. Кыргызстанда 5 жашка чейинки балдар өлүмү акыркы жылдары 3-төн 2-ге кыскарган. Ал эми ымыркайлар өлүмү 2 эсеге азайган. Акыркы 10 жылда Кыргызстанда балдар өлүмүнүн деңгээли төмөндөп, балдарга медициналык кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруунун сапаты жакшырды. Жөнөкөй чечимдер балдардын өмүрүн сактап калуу аракетине себеп болууда, дейт медицина тармагынын өкүлдөрү. Эне менен баланын өлүмүн кыскартуу орчундуу маселелердин бири. Анын алдын алууда медицина тармагы күрөшүүнү улантып келет. Ал үчүн адистерди даярдоо менен заман талабына ылайыкталган жабдыктарды мүмкүнчүлүккө жараша камсыздоого аракеттер жүрүүдө. Дарыгерлердин айтымында эне баланын өлүмүн кыскартууда эң биринчи кош бойлуу аялдардын эрте каттоодон өтүүсү. Наши беременные. Биздин кош бойлуу айымдар соңку кездери кош бойлуулукка каттоо ишине олуттуу көңүл буруп калды. Ошол эле учурда алар жүктүү болгон кезден тарта түйүлдүктүн 12 аптасына чейин кайрылууда. Үй бүлөлүк дарыгердин артыкчылыгы бизде терапевт, педиатр сыяктуу адистер бир учурда көзөмөлгө алып, ар тараптуу маалымат менен камсыз кылуусу. Бул жакшы натыйжа берет. Очень хорошо и терапевты, и узкие специалисты. Бүткүл дүйнөлүк ден соолукту сактоо уюмунун статистикасы боюнча жыл сайын дүйнөдө 300 000 аял төрөт мезгилинде каза болот. 2,5 миллиондон ашык бала өмүрүнүн алгачкы 28-күнүндө чарчап калат. У нас в год где-то около 1000. Бизде жылына 1000-1200 ымыркай айына жетпей төрөлгөн учурлары болот. Биз 5 жыл ичинде перинаталдык көмөк менен анын санын 9%га чейин азайтууга жетиштик. Муну биз жакшы көрсөткүч деп эсептейбиз. Алгачкы 3 жылда балдардын жандандыруу бөлүмүндө дем алдыруу аппараты менен инкубатор менен балдардын өмүрүн сактап калууга жетиштик. За счет достаточно хорошего оснащения. Ымыркайлардын өлүмүнө ара төрөттүн кесепети же төрөт маалындагы жаракат бир нече жугуштуу оору себеп болот. Ал эми 5 жашка чейинки балдардын ара төрөлгөндөн кийин абалы начарлап кетүүсү, өпкөгө суук тийген учурлары, толгоодон кийинки оорлошуу жана түрдүү жугуштуу ооруларга кабылып калуусу кесепеттүү. Перинаталдык борбордогу артыкчылык бул сыяктуу көрүнүштөрдүн алдын алат. Роддомдон чыкканда биринчи 3 күндүн ичинде бизге роддом информация берет. Ушундай бала төрөлдү деп адрес менен, мамасынын данныйлары менен. Анан биз аяка обращаться этип, 3 күндүн ичинде биз аларды үйдөн караш керекпиз. 3 күндүн ичинде биринчи биз үйдөн карайбыз, анан 12 күндө, анан 20 күндө үйдөн кароо болот. Андан кийин 1 ай болгондо алар өзлөрү бияка баласы менен келет. Бизде экинчи күндөрү дени сак балдардын кабыл алуу күнү деп саналат. Ошол күнгө алар
келиш керек да. Экинчи күндөрү болот. Күнүнө мындай орточо айтсам, бир 20-25 бала кайрылат. Балдардын өлүмү салыштыруу менен гана азайганы айтылат. Ал эми өлүмгө себеп болгон оорулар менен күрөш бүгүнкү күнгө чейин уланууда. Бул өңүттө чет элдик колдоо менен өлкөдөгү 8 ооруканада төрөт жана балдар бөлүмү оңдолуп, аны менен катар дарыгерлерди окутуу иш-чаралары жүрүп келет. Ысык көл, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарындагы балдарга алгачкы жардам көрсөтүү боюнча 700дөн ашуун медициналык адистер ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Айтунук Султанова, Денис Курганов, 5-канал. Мындан 10 күн мурун жол кырсыгына учураган Бишкек шаарынын тургуну Владислав бир бутунан айрылып ооруканада жатат. Апасынын айтымында дарыгерлердин көңүл коштук мамилесинен улам уулу майыптардын катарына кошулган. Алгач жөн эле буту сынган деп так диагноз коюлган эмес. Мындай тагдырга ким күнөөлүү деген суроого кабарчыбыз жол издеп көрдү. 22 жаштагы Владислав Громовдун жашоосун түп тамыры менен өзгөрткөн кааргашалуу кырсык ушул жылдын 19-июнунда Канттагы Сакыбаев көчөсүндө болду. Айтымында ал унааны башкара албай калып, жол боюндагы даракты сүзгөн. Кырсыктан оор жаракат алып, эсин жоготкон Владислав тез жардам аркылуу Ысык Ата аймактык ооруканасына жеткирилген. Алгач дарыгерлер жабыркаган жараанга жөн эле буту сынган, коркунучтуу эч нерсе болгон эмес деген диагноз койгон. Я попал в больницу когда? Мен ооруканага келип түшкөндө бутум сынган, жаракат жеңил эмес экенин түшүндүм. Биринчи, экинчи күндөрү ооруду, макул дедим. Бирок үчүнчү күндө операция кылганга чейинки ооруганы бул адам чыдагыс болду. Мен дарыгерди карап, коюңузчу деп сурангандан ал башка жумуштар менен жүрдү. Жада калса мени менен чогуу жаткан 4 адам мени көрүп, алар дагы 10 мүнөт сайын барып жатышты. Бейтаптын бутунан оор жаракат алып, сынган жери өрчүшүп кеткени 3 күндөн кийин белгилүү болгон. Мындай диагнозду койгон дарыгерлер кеңешип, тез арада Бишкектен дарыгерлер чакыртылган. Бишкектен санавиация боюнча ангиохирургдар чакырылат. Ангиохирургдар өзүнүн аппараты менен көрүп, сосуддарды УЗИге тартып, ошол жерден тромбдор табылат сосуддарында. Естественно, там уже присоединение инфекции, которая у него изначально была, она уже клиникасын бере баштады. Ошондуктан газовая гангрена деп диагноз коюлат. Жабыркаган жарандын өмүрүн сактап калуу үчүн дарыгерлер анын бутун кесүүгө аргасыз болгон. Бирок анын бир бутунан ажырап майып болуп калышына ак халатчандар күнөөлүү деген Владиславдын апасы эми алар баламдын бутуна протез бут койдуруп берсин деген талап коюуда. Вызвали городских, дождались, они приехали, сделали ему УЗИ. Бишкектен врачтар келген убакта уулум реанимацияда болчу. Алар бизди чакырып окуянын чоо жайын түшүндүрдү. Анан бутун кесиш керек деп айтышты. Биз аны угуп шок болдук. Анан мен алардан шаарга алып кеткиле деп суранганымда биз алып кетүүнү каалабай аткан жерибиз жок. Болгону 1 саатыбыз бар, же балаңыздын өмүрүн майып кылып сактап калабыз, же өлөт дешти. Анан мен өз колум менен макулмун деп кол коюп жазып бердим. Я допускала уже, когда нам сказали, что стопа, я допускала, ладно, стопа. Аймактык ооруканадагы дарыгерлердин бейтапка кылган мындай кайдыгерлик мамилеси боюнча учурда атайын комиссия тобу түзүлүп, иликтөө иштери жүрүп жатыптыр. Бул боюнча аталган оорукананын жетекчиси билдирди. Бизге ушу бейтап келип түшкөн 19-ында травма болгон экен. Азыркы күндө болсо расследование жүргүзүп атабыз, өзүбүздүн комиссиябыз менен ички расследование жүргүзүп, анан бардык расследование бүткөндөн кийин анан толук маалымат бере алабыз деп ойлойм да. Эмне үчүн дегенде азыркы убакта толугу менен бүтө элек. Эки баланын атасы Владиславдын жашоосунун мындай өңүттүү өзгөрүүсүнө ким күнөөлүү экендиги азырынча белгисиз. Учурда анын үй бүлөсү жергиликтүү милиция кызматкерлерине арыз менен кайрылган. Эгерде туура чечим чыкпаса, жогорку сотко арызданарын айтат. Айжамал Бакытбек кызы, Бакыт Кошалиев, 5-канал. Эми спорт жаңылыктарынан. Чолпон Ата шаарында өткөн таэквондо боюнча Азия чемпионаты жыйынтыкталды. Мелдеште кыргыз спортчулары атаандаштарынан алдыга озуп чыгып, өзүлөрүн көрсөтө алышты. Көл жээгинде бир жума бою уланган күч сынашка кабарчыбыз да күбө болду. Көл жээгинде таэквондо боюнча Азия чемпионатынын күч сынашууга 15 мамлекеттен 1000ден ашуун спортчу келген. Алар Орусия, Казакстан, Корея, Япония, Бразилия, Италия, Аргентина, Индия, Иран жана башка өлкөлөрдүн спортчулары. Мелдеште спортчулар 3 курак жана 7 категория боюнча салмакта күч сынашты. Андагы кыргыз спортчуларынын ийгилиги чет элдик калыстарды да таң калтырды. Кыргызстан оказался для нас очень такой родной. Кыргызстан биз үчүн жат эмес, бизди чын дилден жылуу кабыл алды. Биз аны сезип турдук. Бул үчүн кыргыз элине ыраазыбыз. Ал эми спортчулар
абдан жогорку даярдык менен келишиптир. Кыргыз спортчулары мыкты оюн көрсөттү. Анткени машыктыруучусу абдан жөндөмдүү. Биз анын мурунтан билебиз. Чемпионат жогорку деңгээлде өттү. Бардык спортчулар калыстардын адилет караганын белгиледи. Мындай спорттук иш-чаралар спорттук чеберчиликти көрсөтүү үчүн гана эмес, башка өлкөлөрдөн тажрыйба алмашуу үчүн да маанилүү. Очень много опыта заработал за эти 4 дня. Бул мелдеш өткөн 4 күндө өзүм үчүн абдан көп тажрыйба алдым. Англис тилинде бир аз үйрөндүм. Ал эми биз өткөрүп жиберген катачылыктар менен иштөөнүн жол жоболорун жаттадым. Айрыкча малазиялык спортчулардан абдан көп нерсе үйрөндүк. Алар жакшы ыкмаларды билишет экен. Разобрали, посмотрели как. Азия чемпиондугунда кыргыз спортчулары 137 медальга ээ болду. Анын ичинен 54 спортчуга ийгилик жылмайып алтын медаль алды. Ал эми 33 спортчу күмүш, 50 спортчу коло медальга татыган. Жалпы командалык эсепте кыргыз спортчулары биринчи орунду ээлеген. Экинчи орунду малайзиялык спортчулар багындырып 11 алтын, 6 күмүш, 10 коло медаль алган. Кыргызстандын кооздугу, жаратылышы спортчуларга өзгөчө шык берди. Көл жээгиндеги мелдеш көп спортчулардын эсинде калары бышык. 2 жыл мурун мен Кыргызстанга семинар өткөрүү үчүн келгем. Ошондо биз спорт агенттиги менен сүйлөшкөндө Кыргызстанда Азия чемпиондугун өткөрүү боюнча сунуш түштү. Мен башында кабатыр болдум, бирок азыр анын жыйынтыгы абдан жакшы болду. Дене тарбия жана спорт агенттиги уадасына туруп, абдан жакшы мелдешти өткөрдү. Көп катышуучулар Кыргыз элинин меймандостугу, бул өлкөнүн өзгөчө кооз жаратылышын көрүп кетти. Таэквондо боюнча Азия чемпионаты жана Азия кубогунун алкагындагы беттештер 26 июнда башталган. 30 июнда спорттук мелдеш аяктап, жеңүүчүлөргө байгелер тапшырылды. Айтолкун Напяева, Кудурат Ташмурзаев, 5-канал. Бүгүнкү кештин негизги маалыматтар өзөгүн мына ушул окуялар түздү. Ушул жана башка кабарлар менен биздин каналдын интернеттеги баракчаларынан да тааныша аласыздар. Ал эми азыр эфирде Нарынайыптын кеп ошондо берүүсү улантат. Нарын агай, бүгүн көрсөтүүңүздө эмнелер туурасында сөз болот? Эми баягы эле сессия бүтүп калды, саясий окуялар жок, бирок мурдагы президент Атамбаев элдин баарын козутуп, ар башка нерселерди айтып, элди чогултуп, бир мындай эме кылып атат да, өзүн өзү реклама кылып атат десек болот. Мына ушулар туурасында сөз кылды. Анда сизге тунук эфир. Мына ушундай маалыматтар менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Кайрадан эфирден жолугушканча. Байланыш үчүн айына бир гана жолу төлөнү жана ал жөнүндө башка кам санабоону каалайсыңбы? Күн менен түнгө бөлбөстөн ири интернет топтомун каалайсыңбы? Переходи на О30